Давай, да, хорошо. Давай Нет, не хочу другой, давай сейчас. Да я уже отъехала. Давай. Он сказал, либо отменяем, либо когда подъезжаем оплатим. Почему? Ну, потому что он сейчас в ванной, он не может перевести. А разговаривать может, перевести не может? Он по... Блядь, не знаю, как он разговаривал. Он сказал то, что нет. Не знаю. Что делаем сейчас? Тогда отменяем. Тогда отменяем? Да, выходите Какой тогда. кошмар, ну блин. А почему нельзя было, когда подъедем? У меня такой случай был, девушка. Обманули, да? Да. Кошмар, блядь. Да, Ну вы ладно, тоже хорошего дня, сейчас ну, хотите, пожалуйста. да, обманывать? Нет, нет. Тогда нет. почему сейчас не переведете деньги? Не знаю, я перевожу, но мне платит такси. Кто? Парень. Вот сейчас скажите, что Он перевел, сказал, я вас потом довезу. Он сказал, нет, либо отменяем, либо когда приезжать будем. Потому что денег нет, да, у него? Есть на карте. Почему есть. тогда не перевел? Потому что, не знаю, он сказал. Позвоните. Я позвонила уже. Что Давайте будет? тогда отменять, хорошо. Хорошо. Если мы далеко отъехали от места? Да. Да? Да. Кошмар. Ладно, я закажу новое такси, ничего страшного. Спасибо. Пожалуйста. Все, Наркоман. Ақчаңыз жоқ тағы нең такси заказ береді. Bildim seni, bildim. Не фартанула, да? Birinchi zakaz. 172 мен жақын эле жерге барып атат. Ала берели. Жақын жерге барып топком. Екінші адрес көрмөйт, мен кепкилик үйгүзбөй калып турмун да. Ой, мен Лухманский экен десе, Лухманскийден экен. Азыр көрөсүң, айканат. Мен кепкилик үйгүздүм го деп эле. 172 коэффициент менен берди. Детский тариф бустер менен. 11 август 6-дан 7 өттү. Ассаламу алейкум. Асан каналын көрүүчүлөр, катталуучулар. Амансыздарбы? Бүгүн буюрса жумушка чыктык. Күнгө воскресенье болуп калды. Жумуш кандай болот? Алдыда жоо көрөсүң да туугандар. 18 минутада завершаем. Детский тариф бустер менен 834 рубль. Опа. Восточный вокзалга келип калдык. Таза эле туруп алдык муну. Ошентип азыр биринчи заказды алып келдим. Так. Восточный вокзалга 834 рубльга Люберциядан. Азыр булардын кичинекей кызын алып келдим. Атасын алып келдим, апасын алып келдим, үчөйүн алып келдим. Ошо плюс бир чоң чамаданын 834 рубль алып келдим. Булардан дагы жанагы кичинекей күчүгү кымбатка түштү да. Алар 834 рубль алып келсем, теги күчүк менен экен, эртең менен мен барсам күчүгү менен чыгып алды. Мен күчүк менен албайм. Айтып коюп эгер мен албайт болчумун десем, биз детский тарифти араң таптык. 40 мүнөт күттүк детский тарифти. Азыр поездга кечип калабыз, алып кетчи бизди. Таплата кылабыз, андай мындай дейт. Аны макул деп анан поездга кечип калбасын деп алдым анан. Анан канчага отурайын дейт. Эми өзүңүз билип которуп коюңуз. Дедим, бир 200-300 рубль которуп койсо болот дедим эле. Көрсө келе атсам 1000 рубль которуптур, Өздөрү 834 рубльга, да күчүгү 1000 рубльга. Орустарга таң калам деп ушундай күчүктөрдү багып, башына түйшүк кылып. Так, коэффициент күйүп турат, Кудай буйруса. Линияга чыгалы, бисмилла деп туруп, экинчи заказды алалы. Гипкийди күйгүзүп койдум. Эртең менен гипки өчүк эле. Экинчи заказ второй Троицкий переулок дейт. 22 минут жеткенбиз, нормально. Коэффициент азыраак алдык. Жакын жерге экен, таштап коелу. Вокзалдын өзүнөн эле экинчи заказды алдык буюрса. Менин клиентим айртыр экен эми. Экинчи заказ 20 минутада 581 рубль.
19 рубль чай калтырды мага. Так, вокзалдан чыгып эле Церковка келди го. Бабуля. Так, саат 7-ден 4 мүнөт өтүп калды. 3-чү заказды алдым. 1.97 коэффициент менен. 19 километр 22 минутта дейт. Канча чыгат деп ойлойсуңар? 1.97 менен. Жазып койгоч комментарийге. Кимдики туура чыгат? Анда эркекче жазгыла да. Көрүп аягымды көрүп турандан кийин жазып койбостон. Просто ким туура табат дейм да. Так, клиентке чейин 6 минут дейт. Так, 20 минутада 3-чү заказ. 1.97 коэффициент менен алгам. 973 рубль болду. Айнектерди ачайын, ё-моё. Ооз кыстап келдим. Клубтан чыкты. Клубтан, кафеден мешел бир жерден чыкты да. Болгон нерсени иче бериптир, жей бериптир шыза. Сасып кетти. Так. Коэффициент слабыйраак го. Линия чыгалы. 4-чү заказды алалы. 4-чү заказ 1.36 коэффициент менен. Клиентке чейин 5 минута. Аны 29 километр 26 минут дейт. Нормально, нормально. Болот бизге. Кеттик анда. 4-чү заказ баралы. 4-чү заказ 24 минутада оплата картой. 908 рубль келип калдык. Коэффициент кандай? Коэффициент нормально. Так, буну кода коэффициент күйүп атат го. Один сода жакшы күйүп атат. Так, линия ачып берели ушул жерден эле. Долгая поездка берсе жакшы болмок. Пробка жок да, долгая поездка ташаган жакшы да. 40 минут, 50 минутта 1000 сом таза калып калат. Жакшы коэффициент менен алсаң анда дагы. 1.17 менен. Поселок. Здесь кому через дейт го. Опа, деп туруп. Самолет кылып салабыз. Мага жерге экен да. Самолет менен учурдук. Баягы ушинтип самолет менен учурдум десем, элдер телефондон самолет издеп жүрөттүр, келип түшүнбөгөндөр. Айтып коеюнчу, самолет болгон полетту басып туруп заказды принимать этип койсоң, интернет иштебей калат да, тиги заказ алынат, бирок интернет иштебесен азыр кайра Яндекс обработка кылып кайра менден алып салат да. Мени таппай калат. Кичине күтүп туруш керек. 1 минуттай. Анан кайра полетти өчүрүп коебуз. Самолетти кондуруп. Анан ошо мен минус активность 3 албайт да. Так, самолетти кондуралы кайра. Заказ отменен. Аэропорт. 14 минутта дейби? Не болду не? Аны экономун 8 минутта дейт. Баргыч 14 минут экен. Жөн эле коелу да. 4 заказ менен 2417 рубль иштедим дейт го. Провайдинг алып калды го. Кой. Көрүп эле коеюнчу. Ушул жерден эле заказ алайынчы. Деп атсам, без коэффициент берет кой. Минус активность. Ай-яй-яй, 1.14 менен. Сретенский бульварга берди. Ушу болбой калды да. Майлем, бара берели.
8'den 7 minut öttü. Машинадан жүрүп турганда почти 2 saat болуп калыптыр. 81 км жүрүп койдум. Так, 36 минутта келдим. 816 рубльга. Оплата наличными. Карта наличка берди. Кийинки заказды алып койдум. Так. Бул жерден разворот дейт. Буга коротуле Большая Дмитриевка. Короткий заказ. 7 минутта таштайт экенмин. Кеттик анда. 5-чи заказга баралы. О, мага жашыл экен. Центрда жүрөм. Коэффициент жок. Опа, экспресс. 356 менен экспресс алдым. Экспресс 200 алып кетип атылам. Центрда только экспресс эле 100 кошот да. Коэффициент жок малындачы. Бул жакшы, адер берсе жок экен. Азыр муну алып туруп сразу эле кетебиз берсе. Так, күтүп атам азыр. Так, Мосфильмовская. Ол жерге барат экенбиз. Нормально. Азыр могу жерде таксинин парковкасы бар, ошол жерде күтүп атам. Азыр алып чыгып берет деди го. Так, алдык доставканы. 13 километр 19 минутта дейт. 644 рубльга. Кеттик анда. Бул экспресстен Яндекс комиссия албайт. 644 рубль тазага. Та жана гибкиди күйгүзгөм. Гибкига 3-9% алат. Калган полный бизге кудай берсе. 36 минутта 8-чи заказды алып келдим. Детский тариф. Детское кресло менен 1003 рубльга. Коэффициент слабый. Таяш мен турган жерде бар экен. Москвада азыр кайра күйүптүр. Жаңы эле өчүп калды эле, полный. Бүгүн воскресенье ушундай өчүп күйүп ушинтип турат. Коэффициент өчкөндө линиядан чыгып туруш керек. Азыр эми караштырып заказ алчы. Туугандар, 10-чу заказ менен 52 минутада коттеджный поселок Маленькая Шотландия дейт. 1363 рубль келип алдык. Детский тариф бустер менен. Так, коэффициент бар бул жакта. Коэффициент жок. Он Ленинградка жакта күйүп атат. Шереметьево аэропортко жакынмын. Бирок барбай эле коеюн, ушул жактан эле домой базайын. Люберцага домой бассак. Азыр коэффициент күйүп турган жака чейин барайын. Анан кийин домой базам. Мондай сон үйлөр экен. Үйлөрү сонун го. Заборлору жок. Кичинекей элештер менен арча менен сонун коюптур. Чынында Шотландия экен. Бир үйдө 3 машиналар бар эле. Берде шлагбаум. Охранасы менен. Ала, бул жагы Шотландия эмес, Россия. Кичинекей үйлөр менен.
10 заказ менен 6297 рубль иштеттиребиз. Жакшы. Плюс эртең мененки 1000 рубль бар. Так, кичинекей күчүгүнө 1000 рубль оплата кылды го. Ошол менен 7000 сом иштеттиребиз. Коэффициент жака жакындап туруп дамай басып койдум. Заказ берсинчи эми. Bir 20 мен 6 километрден бери болот. Алырейин. Бара турган жерибиз 34 километр 52 минут дейт го. Димитровский шоссе жака барат экенбиз. Шелегерская метро жака. Буга 7 минут барат экен. Мейлі, бара берели, домой кошун, жакындап бара берели. Кайра артка ортам. Так, 50 минутада 11-ci заказды алып келдик. 1139 рубльга. Андан кийин эле биз заказ алып койдум. Таганская жака. 1.46 коэффициентен берди. 24 километр 33 минута дейт. Кеттик анда. 12-ci заказ 32 минутада 948 рубль. Таганская жактан. Дамай бүтүп калды го. Бүтүп калыптыр го. Домой бүткөн экен, кайра по делам басып койдум үйгө. Заказ берсе кетип калды. 31 минут көрсөтүп атат. Төрт минутада акыркы заказ. Завершаем. 339 рубль. 1.81 коэффициентпен алдым эле. 4 минутта да 1300 метр жүрдүм. Орус бала экен. Апатта картай. Үйгө 7 минут калды. Мен эле чыгып эле коеюн. Завершить этебиз домойду. Домойда эмес, по делам болчу демек. Үйгө баралы. Урсак ачты. Саат 2:30 болду. 2:37 минут өттү. Точно азыр. Машинаны жүрүп турганда 8 саат 12 минутта болуптур. Эртең менен 6 минут гана чыктым эле. 315 километр жүрүптүрмүн. Так, заработок. Канча иштедик? 8565 рубль көрсөтөт, бирок азыр могу азыркы заказдын комиссиясын ала элек да. 339 рубль окунчу. Мындан канча алат экен билбейт экенмин. Где-то 8,5 миңде иштептирбиз. 8,5 миң. 8,5 миңден минус кылабыз. Расход, аренда, тамак аш, жеп ичкен, бензин, ошолорду минус кылганда 4 миң да. Күндө экономго 4 миң расход кылсак это нормально. Плюс-минус 4 миң. 8,5. Эртең мененки жанагы 1000 рубль доплатасы бар. 9,5. Ошондо таза 5,5. Эми жана 1000 рубль кошпой эле коюн. Эмне күндө эле күчүгүн алып доплата кылмак беле. 4,5 миң иштептирбиз. 8,5 саатта. 9 саат энчи. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8,5 саат экен. Азыр үйгө кирген менен обществодан 9 саат экен.
9 саатта 4,5 мың рубль иштеп жүрбүз. Кудайга шүгүр, нормально. Жумуш жакшы болду бүгүн, воскресенье. Пробка жок, чарчабай иштейм да. Суббота, воскресенье күнү ушундай кайф менен иштейм мен. Пробка жок, баш оору жок. Сонунга. Анан көз атышып атат, 1 жылдан бери такси айдап жүрүп, көз чарчады. Көз чарчап, көз атыша турам калды. Ошого эмне кылыш керек? Жандай сары очкилер бар го, түндө кийген же болбосо көз атыштырбаган ошо. Кыргыздардын очки саткан жерлерин билесиңерби? Арзаныраак болсо бир көздү текшертип, көздү бир техосмотр коюш керек болот. Техосмотрдон өткөрүп, бир очки алыш керек болот. Күндүз такканы, түндө такканы, түндө дагы могу фарлардан өлө атышат да. Күндүз могу кара очкини тагам. Кара очкини такканда көз атышпайт. Түндө буну тага албайм да, буну таксам вообще жолдор көрүнбөй калат. Ошого жаңы ночтук бар го, антифар деп коебу. Ошондой очки алыш керек болот. Очки саткан жерлерди билсеңер, номерлерин же адресин калтырып койгулачы, сураныр силерден. Ошол туугандар, бүгүн жумуш ушундай болду. Мен азыр саат 2:40 болуп калды. Саат 3 болуптур. Үйгө барып уктап, эс алып, чай ичип, анан кийин дагы кечинде чыгам, бирок аны тартпай эле коеюн. Ушул менен видеону аяктайм. Бүгүн жумуш ушундай болду. Кудайга шүгүр. 8 сааттык жумуш. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда туугандар. Баарыңыздарга салам, баарыңар аман жүргүлө, тынч жүргүлө. Кийинки видеолордон жолуккучу анда.